устаздар, урматтуу карылар, ата энелер. Ошол биринчиден Азырети муфтийдин жана жалпы муфтияттын жамааттын тарабынан ушундай эл аралык конкурстарда ушундай ийгилик жаратып келген биздин карыларды 3-орун менен биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул ийгиликтер дагы ушул биздин жаштар, ушул окуучуларга, башка ушул жаштарыбызга бир үлгү боло алат. Дагы ушундай Аллах Таала бизге насип кылсын, ушундай бизге жеңил кылсын, ушундай дагы ийгиликтер жараткан. Бүгүнкү күн бул биз үчүн өтө сыймыктуу күн болуп атат. Ошончолгон өлкөлөрдүн ичинен барып, биздин эки уулубуздун 3-орун болсо да калгандыгы бул өтө чоң сыймык болуп саналат. Албетте бул ийгиликтердин башталышы дейбиз. Бул ийгиликтердин артында көптөгөн көрүнгөн жана көрүнбөгөн мээнеттер турат. Ошол мээнеттердин алгачкысы дамылабыз айтып кеткендей, урматтуу президентибиз колдоосун көрсөтүп тургандыгынан жана ошондой эле муфтияттыбыздын жакшы бир тартиптерди түзүп берген себептен диний окуу жайларда жакшы сабактарды берип, ошонун жыйынтыгында ушундай мөмө жемиштер келип чыгып жатат. Албетте айта кетсек жакшы болот. Устаздардын талыкпаган мээнети бунун артында, ошондой эле окуучулардын өздөрүнүн аракети жана ата энесинин дуасы болуп саналат. Бул сыйлык бул эки баланын же бул экөөнүн ата энесинин же болбосо бул бир-эки эле медресенин эмес, жалпы Кыргызстан элибиздин сыймыгы. Ушул сыймык, ушул ийгиликтер мындан ары жыл сайын улана беришине тилектешпиз, ушуну каалайбыз. Албетте көптөгөн өлкөлөр барды, биздин кошуна өлкөлөрдөн да барды, аябай жакшы окуп беришти. Бирок албетте атаандаштык чоң болгонуна байланыштуу саналган адамдарга гана насип кылды. Аллах Таала ушул жакшылыгыбызды ар дайым бизден айрыбастан колдоп келе берсин. Рахмат сиздерден. Алла разы болсун коштоп күтүп алганыңыздарга. Эң биринчи улуу Аллах Таалама чексиз мактуулоо жана шүгүрлөр келтирем. Себеби ушундай чоң ийгиликтерге, ушундай көп өлкөлөрдүн ичинен алдыңкы орундага жетишкениме эң негизги себеп Алланын жакшылыгы болду. Алланын чексиз мээрими болду. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаровго дагы терең ыраазычылык билдирем. Себеби ушул дин жаатына дагы жакшы көңүл буруп, өзүнүн колдоосун көрсөткөн себептен мына өлкөбүздө ушундай чоң ийгиликтер болуп жатат. Мындай айтканда бул өтө чоң ийгилик. Биринчи Алланын рахматы Кыргызстанга. Албетте экинчиден ушул мамлекетибиздеги ушул дин жаатындагы дин башкармалыктарында туура багытта түзгөндүгү, андан кийин устаздардын, көчөк артында көрүнбөгөн устаздардын, андан албетте бул балабыздын апасында көп эмгектери бар. Себеп дегенде ушу балабыз медресеге келгенден баштап 20 жылдай мындай айтканда сыртка чыкпады. Албетте бул эми биринчи баскыч деп ойлойбуз. Себеп дегенде Куран жактоо бир, аны жашоого амел алып келиш керек, аны таркатыш керек, жана ошо менен жашаш керек. Себеп дегенде бул пайгамбарыбыздын мындай айтканда мураскорлору, ошол Куранды эми ошо жашоодо толук алып кетиш керек, жана ошону таркатыш керек. Мен ойлойм бул эки карыбыздын бул алгачкы баскычы, иншалла келечекте дагы дүйнөлүк жашоодо биринчи орундарга иншалла жетет деп ойлойбуз. Бүткүл кыргызстандыктардын бул сыймыгы, бүткүл кыргызстандыктардын, бүткүл мусулмандардын сыймыгы деп ойлойм. Ошондуктан баарыбызга ушул нерсе насип кылсын, баары бир үйдө кары чыксын иншалла. Бир канча убакыт мурун мындан Меккеге чоң бир максаттар менен кеткенсиз. Кудай өзү колдоп, мына мыкты бир жетишкендик менен кайтып келдиңиз. Эми азыр учурда сезимдер кандай болуп турат? Азыр өтө толкунданып турам. Себеп бул бардыгы биринчи Алланын жакшылыгы болду. Мен башында эле Аллага көп дуа кылдык, Меккеге барганда дуа кылдык. Бул жакта жүргөндө дагы назар кылган элем. Алла жеңиш берсең, сен жолуңа арнайбыз деп. Эң биринчи Алланын жакшылыгы эле болду. Себеби ал жерде менден күчтүүлөр көп эле. Бирок ошондой болсо да Алла Таалам жакшылык берген экен, жазган экен. Алла Таалам насип кылды иншалла. Андан кийин устаздарыма чексиз ыраазычылык билдирем. Өзгөчө Абдурайым шейх устазыма, Нурлуу устаздарыма, Мурат устазга бизге тарбиялап, өстүрүп, айта турган жерлерди айтып, кандай чыгыш керек, Куран кандай жатташ керек, анын фазилеттерин айтып, ошолордун жакшылыгы болду. Ошолордун эң айтат го, бир адам менеп кылса, анын артында чоң адам турат депчи. Ошол устаздардын турат артындачы. Ошолордун жакшылыгы болуп жатат да бул жердечи. Бул жерде биз эч кандай аракет эле кылган жокпуз, бирок ошол устаздар көп менеп кылды. Кичинекейибизден баштап анча туура эмес нерселер кылсак деле көз жумуп бизге кайра өз баласындай көрүп бизге менеп кылды эле. Алла Таала мына ушундай чоң ийгиликтер берип жатат бүгүн. Андан кийинкиси ата энебизге чексиз ыраазычылык билдиребиз. Ата энебиз ушул кичинекейибизден баштап ушу Куранга көп
кызмат кылганга таргип берет эле, айтат эле, сен Куранды көтөрсөң бул Алла сени көтөрөт деп. Мына ошол күндөй Алла Таалам көзгө көрсөтүп жатат. Мындан кийин дагы бул биринчи жеңишибиз эмес иншалла. Мындан кийин дагы көп жеңиштер болот иншалла. Алар көп дуа кылышты бизге. Ошолорго чексиз ыраазычылык, жүрөгүмдөн чыккан терең сөздөрүмдү айтат элем. Андан кийин жалпы кыргыз элине ыраазычылык билдирем. Бүтүн бир ниет кылып жүрөт элем ушундай барсам жакшы болот эле деп, бирок Алла Таалам ушул жылы насип кылыптыр. Анын ичинде умра да кылдык, көп жакшы иштер болду, көп жерлерге зиярат болду. Пайгамбардын немесинде, Рауза шарифинде кабырына зиярат болду. Ушундай ийгиликтерди бүткүл кыргыз элиме каалайм. Кийинки Куран жаттап жаткан каарыларга да ушундай ийгиликтер каалайм иншалла. Азыр жарыш боюнча айтыңызчы, деги ал жактагы иш-чара кандай өттү? Жарыш өтө бир жогорку деңгээлде өттү. Эмне үчүн дегенде Сауд Арабиясында өтө көптөн өлкөлөр келет экен. Бул жарышта 133 өлкө катышты да. 133 өлкөнүн ичинен эми Алланын жакшылыгы болду десем болот. Ошол 3-чү орунга да болсо илештик. Негизи мен өзүм ойлоп жаткам, акыркы орун эле орун албай калып калсам мүмкүн депчи. Себеби бүт катышкан арабтар эле да. Жөнөкөй атандаш эмес. Жөнөкөй баары арабтар, арабчаны түшүнгөндөр да. Себеби бизде Куран жарышта биринчи 5 суроо берет, 30 паранын ичинен. Аллага 7 кырат менен, ар бир риваят менен суроо берет экен. Ал бүткөндөн кийин 10 суроо берет экен. Ошо шарт бия бар. Ошо китептен жаттап чыгыш керек экен да. Матын болсо да бир жөн да. Шарт жаттап чыгыш керек экен баштан аяккачы. Ошо жакта бир бала бар экен. Ошо Саудиянын өзүндө биринчи орунду алды. Аны менен баарына башын таанышып калдык. 2 жыл даярданып ушул жарышкачы. 2 жыл китеп жазып чыгыптыр. Өзү ушул неме боюнча китеп жазып, даярданып, кечке неме кылыптыр да. Анан ал өзү да неме кылды, башында келгенде кантип жаттадың, неме кылдың, кантип даярдандың деп таң калып сорот да мененчи. Болсо мен Алланын насип кылып бир даярдандым ушул шарт боюнча. Ал 2 жыл даярданып тур ушул неме боюнча. Ал араб болуп өзү. Араб болуп 2 жыл даярданса, сиз ажам болуп 1 ай даярданып, орунга элешкениңиз бул чоң Алланын жакшылыгы бар экен. Бүт барды эле сурап атышат менен, сен арабчаны каяктан үйрөнгөнүң эле. Айттым, ушулардан колунан үйрөндүм, ушу карабалтардан үйрөндүм. Бул жерде эң жакшы арабчаны үйрөтөт деп. Баары таң калат. Сен арабчаны жакшы өткөзүң, Мадинада окудуң же Меккеде окудуң, ушу устаздардын колунан үйрөндүм. Анан Орто Азиядан дагы катышуучулар болду? Катышуучулар болду. Казакстандан катышты, Өзбекстандан, Тажикстандан, Болгария, бардык жерден, Россиядан катышты. Кандай окуп беришти коңшу мамлекеттеги биздин туугандар? Жакшы эле окушту эми, бирок алар мындай алардын деңгээлиндеги адамдар өтө күчтүүлөр эле да. Мисалы 30 парадан чыккандар, алар такалбай окусаң гана орун ала аласың да. Бир такалдыңбы же бир неме кеттиби, бул орун албай каласың. Атаандаштары демек күчтүү болуп, ошол себептен орунга элешпей калды. Эми эмки жылкы Кудайым буйрса ийгиликтер каалайбыз аларга. Иншалла, албетте, сөзсүз. Анан Кудайым буйрса ал жакта мыкты байгелер сайылды. Эми байгени кандай кылайын деп турасыз? Жүрөктө кандай ниет? Мен башында эле ата-энем менен келишип ниет кылгам. Курулуш башталган bizde. Бир мечит жаңы курулуп жатат. Ошол жака салам деп башында ниет кылгам. Саудияга барганда ал жактан да сурашты менен. Ошол жерде да айттым, Аллага назар кылабыз башында эле. Ушул бизден кичине болсо да жардам болсун деп, ушул мечитибизге биз да жакшылык кылып калалы деп ниет кылганбыз. Алла кабыл кылсын эми ушул жакшылыктарыбызды иншалла. Дүйнөнүн сыйлыгын арнап, акыреттин сыйлыгына умтулдуңуз. Иншалла. Баракелде. Анан Кудайым буйрса мына ыйык Мекке шаарына сапар кылып келүү менен дүйнөлүк Куран жарышына катышуу менен кандай максаттар менен, кандай ниеттер менен кайтып келдиңиз Өрдөгө? Эми өзүм мындай неме кылып келдим да, сынап келдим да мындай айткандачы. Кандай деңгээлде экенмин, кандай канчалык каягыма мен эмне кылышым керек. Ошо мен көбүнчө эмне үчүн 3-орун болуп калганымдын себеби, бирден бир себеби, мисалы мен Курандан бир аз адашып кеттим. Лукмай бергөн жок, бирок өзүм адашып кетип, ошон үчүн. Буга чейин мисалы Саудиядан бир эле катышуучу катышат эле да, бир эле. Бунусунда уже 3төн кылып коюптур. Тафсирден дагы, кырааттан дагы биринчи бөлүктөн, экинчи бөлүктөн 3төн катышуучу болуп коюптур да. Мындай да уже алышың кыйын да негизичи. Ошон үчүн биз дагы ошол мен немелер менен биринчи орун алгандар менен да көп эме байланышып сурап, кандай даярданыш керек. Эми баары Алланын жакшылыгы биринчи, бирок инсандын аракети менен болот экен да. Анан ошо алардан да сурап неме кылып келдик. Ошо кийинки келечектеги немелерди, каракелерди, кичинекей жаштагы балдарга даярдаштын жолун үйрөнүп келдим десем болот иншалла. Эми ошол тажрыйба менен бир аз бөлүшө кетсеңиз, анткени биздин көрөрмандардын айрымдары Куран талапкерлери болушу мүмкүн. Себеп дегенде мына өлкөбүздө дин өнүгүп, азыр адамдардын динге болгон ынтызарлыгы барган сайын жогорулап жатат. Эми Куранга кызыккан, Куран сүйүүчүлөрүнө кандай кеп кеңештерди айтасыз? Кандай курбанчылыктардан улам ушундай ийгиликтин үзүрлөрүн көрсө болот ошол туурасында? Эң биринчи Куранга болгон аракетин күндөн күнгө көчүш керек экен. Мисалы, күндө 5 пара ниет кылдым. Мисалы, Куран жаттаган карызсызбы? Күндө 5 параны калтырбаш керек. Болду. Ушун до конца өмүрүңдүн айынан кармасаң, болду. Куранның бышыкпай турат ар дайымчы. Бир күн окуп, бир күн окубай калтырып жүрө берсең, анда Куран бышыкпай калат экен. Ошол убакыт келгенде, анан экинчи нерсе, дуа кылууга келгенде, биз ошол убакыт келген дуа кылып баштайт экенбиз. Жашка барасың дегенде, же болбосо ушундай бир немеге чоң сабакка катышасың дегенде анан дуа кылып баштайт экенбиз. Жок, ошого чейин ошо азыртан баштап мисалы
сен ниет кыл элексиң, баштай элексиң, азыртан баштап баштасаң, Алла Таалам жардам берет экен да. Демек, жыйынтып айтканда адам баласынын Алла менен болгон байланышы бекем болуш керек. Өтө бекем болуш керек экен. Чоң рахмат анда биздин бүгүнкү кыскача маегибизди азыр аяктап турайлы. Дагы Кудайым алдыда көп убакыт бар. Курандын сырлары менен, Курандын кереметтери менен дагы Расул Кары менен маектешип сиздерге болушунча Расул Карадагы кеңди, чачылган берметтерди чогултуп бергенге аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар.